Салам достор. Англис тилин үйрөнүп жаткандардын эң негизги кетирген каталарын айтып берем. Өзүмдүн 13 жылдык окутуудагы тажрыйбамдын жана Европадан окуп келген билимдин негизинде. Эң биринчи ката бул сүйлөөдөн тартынуу жана коркуу. Туура сүйлөй албай калсамчы деген ойлор болот. Тил эч убакта практикасыз өнүкпөйт. Эң мыкты грамматикасын билген адам болсо дагы, эгер сүйлөбөсө, мында тил өнүкпөйт. Эмне кылуу керек? Күн сайын бир сүйлөм айт же диктофонго жазып угуп көр, эң башкысы кыймыл башталсын. Күнүмдүк сөзүн жаттап, бирок сөйлөмдө колдонбой коюу бул экинчи каталардын бири. Мээ сөздү жандуу колдонгон учурда гана сактайт. Ошондуктан ар бир жаңы сөз менен бир-эки сүйлөм түзүү. Мисалы үчүн opinion деген сөздү жаттадыңар дейли. In my opinion, learning English is fun деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүү керек. Бул жерде сөздү жөн гана жаттап коюу эмес, кандайдыр бир техникалардын жардамын колдонуу керек. Мен аларды алдыңкы видеолордо түшүндүрүп берем. Үчүнчү каталардын бири угууну өнүктүрбөө, listening skills. Сүйлөшүүгө келгенде эле угуп түшүнбөй калат. Тил үйрөнгөндөр. Угуу көндүмү жок болсо, эч нерсе түшүнбөй калуу бул табигый көрүнүш. Мындай болот. Англис тилдүү видеолорду субтитр менен көрүш керек. Кулак көнмөйүнчө тил жандана албайт. Кийинки ката өзүнүн деңгээлин туура эмес баалоо. Өзүн beginner деп ойлоп, жөнөкөй эле нерселерге кармалып тура берет. Өз деңгээлиңди текшерип, ошого жараша материал танда. Аралашып окуу керек. Сүйлөө, анын ичине угуу кирет, анын ичине грамматика, сөз байлык камтылуу зарыл. Достор, жыйынтыгында айтмакчымын, тил үйрөнүү бул марафон сыяктуу. Жаңылышуу болот. Жаңылышуу бул табигый нерсе, андан коркпоо керек. Башкысы аракет кылуу жана белгилүү бир максатка карай иштөө. Бул каталарды сен кайталава, бул баракча сенин тил үйрөнүүдөгү жардамчың. Англис тилин жеңил ыкма менен үйрөтүп, сага жардам берем.